12 жаштагы Руслан Сейизбеков акыл эстин багажын байыткан байыркы шахмат оюнун тамгат тааны элек кезинде атасынан үйрөнгөн. Ал 9 жашында спорт чеберчилигине талапкер, 11 жашында Азия чемпиону болгон. Учурда номер 5 улуттук компьютердик гимназияда 6 класста окуйт. Руслан ийгиликтеринин сырын биз менен бөлүшүп, узаткан суроолорубузга ой калчап жооп берип отурду. 6 жашымда эле бардыгыбыз тентек балдардан болчубуз. Ошо тентек болуп ойногондон башташ экен эмеспиз. Анан атам ошо шахматка кызыктыргандан баштап, шахматка көңүл буруп, жакшы ойной баштадык. 8 жашымда биринчи жолу республикада 3-орун болуп калгам. Андан кийин 9 жашымда республиканы 1-орун болдум. Ошол эле жылы кандидат мастер спортага балл толтурдум. Бул Кыргызстанда тарыхы боюнча мындай болгон эмес. Бул чоң ийгилик деп ойлойм. Андан кийин көп жолу Кыргыз республикасын жеңдим. Анан көптөгөн өлкөлөрдө болдум. Бирок ийгиликке жетишкен өлкөлөр менен айта кетсем, Калмыкияга барып келдим. Калмыкиядан международный турнирден 1-орун болгом. Биринчи ийгилигим ошол болуп башталды да. Андан кийин бул Азияда 11 жашка чейин 1-орун болдум. Ал жерде оюндун 3 түрү болду. Классика, блиц, анан рапид. Булар өтө мындай ойлоно турган оюн. Мындай көп ойлонууну талап кылбаса дагы мындай бир аз ойлоно турган оюн. Анан бат оюну 3 түрү болду. Мен өтө мындай ойлоно ойной турган турнирден 2-орун, бат ойной турган оюндан 1-орун болдум. Жакында эле Сочиге барып келдик, команда Кыргыз Республикасынын командасы менен. Ал жерден 26 өлкөнүн ичинен 3-орун болдук. Бул дагы чоң ийгилик деп ойлойм. Дагы өзүбүз командабыз менен жакында эле Далгамыс деген Россиянын шаарына отбордон жеңип алдык. Ага да Кудай буйрса барып ийгиликтерге аракет кылабыз. Федерация чечелек, бирок аякта проживание питаниясын Россия өзү төлөп берет. Бияктан болсо жол киреңди эле чыгаш керек. Чет өлкөгө көп чыгасың, анан ал жактын шартын көрөсүң, шарты жакшы, калып калгың келеби? Ал жакта Сунуштар түштү эле. Андай сунуш боло элек. Бирок мен өзүм мындай ал жакка болсом дагы өз ата энеңди эмеде бир туугандарыңды сагынат экенсиң. Аякта калып калгым деле келген эмес. Ошол досторду таап алдыңбы чет мамлекетке барып? Сочиге барып келдим деп айтып кетпедимби? Ошо Сочиден орустардын мыкты шахматисти Эспенко Андрей деген бала менен дос болдум. Ал шахматты чын эле мыкты ойнойт экен. Сочи өзү бул кооз шаар экен. Алар дагы акыркы 6 жылдарда бардыгына оңдоп эметкенге үлгүрүшүптүр да. Сочи өзү бул дөңсө шаар болсо дагы өтө эле кооз кылып коюшуптур. Сүйлөшүп туруп атасың анан ошо тапкан досуң менен? Тапкан досум менен пока сүйлөшө элекмин. Бирок азыр Кудай буйрса 1-июнда барганда кайра сүйлөшөм деп ойлойм. Тажрыйба алмаштыңарбы? Тажрыйба алмашканда мен ал менен бат ойноп турган шахмат ойнодум. Бирок аны мен бат ойнотуу шахматтан жеңип алгам. Будан тышкары дагы эмне менен алектенесиң? Шахматтан тышкары дагы эмнеге кызыгасың? Шахматтан тышкары азыр дзюдо менен алектенип келем. Жана дагы карате менен да машыккам. Месталарын айта кетсек, каратеден өзүм курактуулардан 1-орун болгом, өзү эсимде. Канча жашыңда? Бул 11 жашымда. Жана дагы комуз менен алектенип келем. Комуздан мындай
кароо сынактарга чыкпасам дагы көп күбөлөрдү берем. Жаш шахматчы атаандаштарынан мыкты ойногону менен гана эмес, өзгөчө таланты менен да айырмаланып турат. Өзүнүн кийинки иник карындаштарына да шахмат ойноону үйрөткөн Руслан шахмат адамды туура чечим чыгаруу үчүн терең ойлонууга үйрөтөт дейт. Шахмат математикага эле окшошуп кете берет, бирок деген шахматта тереңирээк ойлонуш керек. Кызыктуу оюндар айта кетсек, чет мамлекетте позициялык оюнда туруп калганда, ошол позиция жабылып калат да. Мисалы, позицияны жаап койсоң, ошол позицияны жаап койгондон кийин ошол позицияны ачкандан кийин дагы атаканы өзүңө атака каршылашыңа атака кылып, ошол эле маалда атака кылып жатканда дагы ошол ал сага контратака кылбайбы деп ойлонуш керек да. Ошондой көптөгөн кызыктуу оюндар бар. Жеңилип калган учурларың да болду беле, ызаланып? Жеңилип калган учурларым жаңы үйрөнүп баштаганда көп эле болгон. Жаңы үйрөнүп баштаганда утулуп калганда абдан намыстанчумун. Анан ошентип намыстанып жүрүп, ушундай ийгиликтерге жетиштим. Азыр алдында жайнаган медалдар турат, кубок, дипломдор турат. Буларды канча жылдын ичинде чогулттуң? Буларды мен өзү 5 жылдын ичинде чогулттум. Бирок мындай майда-чүйдө медалдарым өтө эле көп. Булар эмелери да. Алтындар жана да эмелер да, маанилүүлөр. Жана дагы Кыргызстандын 5 жолку чемпионумун. Бул дагы жакшы ийгилик. Могу президенттин кубогунда дагы могу алтын медаль биринчи орун болгом. Медаль тагынып атсаң, президенттин колунан түзүлдүңбү? Мындай куттуктап эметип атса. Толкундандым. Толкундоолор көп эле болду. Бирок деген мен өзүмдү ушул жакта тыктуумун деп ичимен ойлоп жаттым да. Келечекте кандай пландарың бар? Ушул шахмат боюнча кетесиңби? Биринчи келечекте өзү мектеп жакшы окуш керек. Бул менин биринчи максатым. Андан кийин гана шахматка көңүл бура берсе болот да. Эгерде мектепти жакшы окусам, келечекте финанс министри болгум келет. Финанс министри болуш үчүн математиканы жакшы билиш керек. Ошо математиканы мен шахматтан ойноп жүрүп жакшы үйрөнүп алдым. Ошо. Руслан үй бүлөдө 7 туугандын экинчиси. Агасы Арзбек, иниси Алмаз дагы шахматта мыкты ойношот. 5-класстын окуучусу Алмаз 2011-жылы Индияда өткөн шахмат боюнча Азия чемпиондугунда 3-орунду багынткан. Үйдө жөн эле бош жүргөнбүз. Анан атам бизди бош жүрбөсүн деп шахматты үйрөткөн. Анан шахматты башында анча үйрөнө элек болчубуз. Анан атам үйрөтүп, анан кийин тренерге барганбыз, Бактылей деген. Анан ал жактан кайта үйрөнгөнбүз. Мен Кыргызстандын 5 жолку чемпионумун. Анан Азиядан 3-орунду алгам. Анан биз үй бүлөбүз менен жолдомо алганбыз да Сочиге. Анан жакында айдын аягында биз Сочиге учабыз. Адистердин баамында кыргыз шахматчыларынын курагы жашарып баратат. Анткени азыр бул оюнду балдар 4-5 жашынан эле үйрөнүп баштаган. Ошого жараша шахмат боюнча жакшы спортчулардын мууну өсүп, дүйнө чемпиондугунда жакшы ийгиликтерди жаратууда. Өзүмөн кийинкилерге дагы үйрөтөм. Мисалы, карындашым Айжан азыр 5 жашта. Ага үйдөн үйрөтүп жатам. Азыр Индияда кичинекей балдарды 3 жашынан баштап даярдай башташат экен. Бул бизде жок болсо дагы 5 жашынан баштап болсо да үйрөтүп атам. Негизи Айжанды биз 3 жашынан баштаганбыз, бирок 3 жашынан баштаганда ал тизгенди гана үйрөнгөн. Анан 4 жашында ана ойной баштады. Азыр 5 жашка чыкты. Ойнойт. Балдарга айта турган сөздөр: шахмат ойносо бул өтө эле кызыктуу оюн да. Бирок башында аны түшүнбөй калышы мүмкүн да. Бирок шахматтан мындай өзү кызыга баштаса, бул деген акылдын оюну. Акылдын оюну, эгерде шахмат ойносо, бул көп сабактардан жардам берет. Жана дагы келечекке план түзгөнгө дагы өтө жакшы оюн да.
мисалы шахматты алдын ала ойлоносуң го отторду, ошол жашоодо деле алдын ала ойлонгонго бул жакшы да. Математикадан деле жакшы. Балдар биздин келечегибиз, бактыбыз, үмүтүбүз. Алдыга койгон максатына жетүүнү көздөгөн Русландай акылдуу, таланттуу жеткинчектер көбөйө берсин.